Альянс партиясынын тең төрагасы Мирлан Жээнчороев Бишкектеги Көк Жар жаңы конушунун тургундары менен жолукту. Талапкер үчүн аталган аймак өзгөчө мааниге ээ. Анткени анын алгачкы саясий карьерасы дал ушул жерден башталып, 2012-жылы Көк Жар округунан шаардык кеңешке депутат болуп шайланган. Ошол кезде конушта мектеп, бала бакча, жол жана канализация сыяктуу социалдык маселелер курч турган. Жээнчороев депутат болуп келгенден кийин берген убадасына бек туруп, аймактын бир топ көйгөйүн чечип берген. Бүгүн Кудайга шүгүр, кээ бир иштер жасалып, мына Көк Жар бүгүн конуш деп айтыш алыстамыз. Конуштан уже чыгып калдык. Шаардын борбору болуп калдык. Көп нерселер салынды, көп нелер ишке ашты. Кудай буйруп бүгүн баарыңыздар колдонуп отурасыздар көпчүлүгүңүздөр. Канализацияны. Ошондо жок эле. Ошондо программа кылып жүргөндө баары сүйлөштүк элек. Мына көрөсүздөр, үйлөр эми 1 этаж, 2 этаж эмес, 9 этажга чейин көтөрүлө тургандай болуп салабыз депчи. Бул жолу Мирлан Жээнчороев чоң саясатка Альянс партиясы менен аттанды. Кесипкөй, тайманбас, акты ак, караны кара деп сүйлөгөн, адилеттүү адамдар менен катарлаш бара жатканын сыймыктануу менен белгиледи. Айтымында парламент өз принциптерине бекем турган, көз карашы үчүн күрөшкөн жана эл мүдөөсүн алдыга коюп, бийликке эмес калкка кызмат кылган инсандар менен толукталуусу керек. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз эч кимден мокок болгон жокпуз. Түз айтып жүрөбүз, президент болобу, премьер-министр болобу, прокурор болобу, Альянс партиясынан мына ким бар деп сурасаңыздар, мен айтып берейин, Жанар Акаев бар. Жанар Акаев экөөбүз бүгүн бул партияны жетектеп алып баратабыз. Арабызга Элдар Абакиров деген жигитти мына чүйдөн кошуп баратабыз. Бирге мына сүйлөшүп алып. Арабызда Чыңгыз Айдарбеков деген билимдүү жигитти алып баратабыз. Арабызда мына Айсулуу Мамашева деген кыз келиндердин укугуна ачык урушуп талашып жүргөн кыздардан. Адан тышкары мына өзүңүздөр угат Евразо Осмон, Абдулвахап Нурбаев, мына абдан принципиалдуу мына баштарына Алтынбек Сулайманов айтып кетип атабыз. Баарыбыз кошулуп кетип баратабыз. Шайлоочулар Мирлан Жээнчороевди жылуу кабыл алышты. Анын тургундар алдында жүзү жарык экенин айтышып, жигиттик сөзүнө бек тургандыгы үчүн ыраазычылык билдиришти. Жаңы конуш көйгөйлөрүнө токтолуп, бул жолу дагы эл сөзүн эки кылбай кечеңдеп жаткан маселелердин чечилишин тездетет деген үмүттөрүн билдиришти. Яры фанат эмес, бирок бетин айтып коем бул кишини. Колдон келип ушундай иштей турган жигиттер керек да мен. Просто жогорку кеңештен телевизордон көрүп жүрүп эле бул кишинин сыртына сүйүп калган сөзүнүн ачыгы. Менин оюм ушул кишини колдон келсе колдоп берин. Ал боюнча биз сага ыраазыбыз. Балдары садикке барып атат. Эми колуңан келсе, эми 5 жылдыкта шайланып калсаң, эми бүтпөгөн нерсебизди дагы бүтүрүп берсең, өзүң деле Көк Жардын жители экенсиң. Жардамыңды аябасаң, биз сени колдоп беребиз. Канализация башталганда экөөбүз кол алышканбыз. Ага рахмат, дагы рахмат. Мына экинчи жолу рахмат. Мирлан Жээнчороев мыкты юрист. Беттегенин бербей, чындык үчүн күрөшүп келген саясатчы. Билим берүү тармагын жакшыртып, укук адилеттигин камсыздоого багытталган бир катар мыйзамдардын автору. Ал жогорку кеңеште чыныгы элдин өкүлү катары калкка кызмат кылды. Парламент трибунасында адилеттик, чындык үчүн күрөшүп, дайыма эл тарапта болду. Жолугушууга келген шайлоочулар Жээнчороевдин талапкерлигин кубаттап, алдыдагы саясий жарышта ийгилик каалашты. Басқан жолың башалдуу болсун, ойлогон ой тилектериң ишке ашсын, элдин керегине жараган, элдин тагдырын чечкен маселелерди көтөрүп жүрсүң, дагы чече бергин. Кудайым сага ушул колдосун сени. Бюллетенде Альянс партиясы номер 3 тизмеде Мирлан Жээнчороев номер 1. Добуш бериңиз.